Assalamu алейкум, биринчиден силер менен учурашып алайын. Ошол Токтогул районунун багбандары, саламатсыздарбы? Бүгүнкү семинардын аталышы Багдават. Багдават семинары 2-жылы бардык республиканын райондордун борборунда өтүп жатат. Мен Абдулла Ташиевич, Борбор Азия багбандар биримдигинин жетекчиси болом. Биздин негизги максатыбыз биздин элибиздин экономикалык жакырчылыктан чыгаруу, кризистен чыгаруу болуп биздин программабыз ошондой. Биз силерге ыргалдуу багбанчылык менен тааныштырабыз силерди. Ыргалдуу багбанчылыктын экономикалык пайдаларын, анан ошол бактын биз азыр мурунку отургузуп жүргөн классикалык бактардан айырмасы жөнүндө силерге айтып беребиз да. Мына азыр өзүңүздөр билесиздер, 30 жылдан бери биз классикалык бактарды отургузуп келе атабыз. Өзбекстандан көчөттөрдү ташып атабыз, Тажикстандан келип атат, мына өзүбүздөн дагы чыгып атат. Бирок ошол көчөттөр мындай отургузгандан кийин буну деген убакыт керек экен. Эң эле баягы бат түшүмгө кире турган ошол алма боло турган болсо, ошонун өзүн 7 жыл бүтүшкө туура келип атат да. Биз сунуштап аткан 106-подвойдогу полукарлик дейт да, орто бойлуу көчөттөрдү. Булар 2-жылы, 3-жылы түшүмгө кирет экен. 2-3 жылы уже түшүмгө кирип, бизди деген кубандырат экен да. Анан кийин бунун эмеси, мисалы үчүн классикалык бактарды түшүмүн терип алуу өтө кыйын, дарылоо кыйын. Анан кийин муну бутоо дагы бир азап да. Жөнүндө баягы үстүнө чыгып алып, рисковать этип, ден соолугуң менен эме кылып, тобокелге салып чыгып, аны кесип түшүү өтө кыйын маселе. Биз сунуштап аткан 106-тамырдагы көчөттөр, булар деген бою жапыс болот. Ашып барса 4 метр да. Эгерде биз карабай койсок, үксөйүп өсүп кетсе 4 метрге чейин өсүп берет. Эгерде биз аны деген жакшына кылып, ага форма берип, аны деген жылыга бутап, баягындай өсүп барып, бирок мөмө бербей турган бутактарын танып туруп, аларды алып тура турган болсок, не болот экен? Ал көп чоңойбойт дагы, анан буну түшүмүн териш деген өтө жеңил. Жаш балада терип коет. Анан буну дарылаш да. Жөн эле жууп дарылайсың, зыянкечтерине, илдеттерине күрөшүү жеңил болот. Анан дагы бир жакшы жери буну түшүмдүүлүгүндө. Мисалы үчүн классикалык бактарда алманын 100 килограмм бере турган болсо, анын деген 25-30 килограммы гана сатууга жарамдуу болсо, анан 75-ин эшек жейт. Сокко да албайт, курук экен деп. Себеби дегенде астынан күн тийбейт дагы, ал бишпай калат. Анан ону айырге сүдүрөп, берге сүдүрөп убара келчилик. Полукарликтин сатыла турган мөмөсү 97% болот. 97% уже базарга кете турган болот да. Бир эле пайызы ошо баягындай кыркып атканда же бирдеме кылып атканда механический поврежденияларды алып калат экен. Калгандары болсо сатымга жарамдуу. Анан 1 гектарга 1700 алма батат. Түп 1700. Ар бир түбүнөн минимально 40 килограммдан эле алганда уже сатууга жарамдуу 50 тонна алма чыгып берет. Сатууга жарамдуу. Сатууга жарамдуу алманын дагы кандай алма чыгарып берет? Бул деген базарбап деп коет. Буну дүйнө жүзү тааный турган сортторду сунуштап атабыз да биз силерге. Дүйнө жүзү тааный турган сортторду сүрүштүрөп, сунуштап атабыз. Азыр бала келсе, мынаны настроить этип берсе, көрсөтүп беребиз. Анан кийин бунун дагы жакшы жери, бул капельный система менен сугарылат дагы, дарылар дагы ошол система менен берилет да, дарылары. Эми азыркы бактарды көрсөм, укмуш телефондон сугарат экен. Телефондон эле настроить этип, ошол жерден эле команда берип коет экен. Уже акырын карта болуп, акырын сугарыла берет экен да. Ушунчалык ыңгайлаштырылыптыр. Багбанчылык дагы уже технологиясы аябай өзүнүн эмесине жетиптир да. Уже ушундай. Эми Токтогул районунда башка эле райондордогудай эле эң чоң бир көйгөй бул деген сугат маселеси. Бизде да суу өзүбүздө ушунчалык агып турат. Кыргызстандын суусунун 97-96%-ин
Başka memleketler görөт пайдасын. 3%, 4%ын biz пайдаланат экенбиз, ичет экенбиз, малга өрөт экенбиз, анан дарак эгиндерибизди сугарат экенбиз. 4% biz өзүбүз иштетет экенбиз да. Калганын бардыгы агып кетет экен. Ылдый көзсө эле болду. Биз болсо ушул мына 21-кылымда отурабыз дагы суунун дүйнө жүзүндө пресный воданын суунун запасы боюнча 4-3 орунда туруп, biz болсо таза сууга жетпей отурабыз. Ушунун бардыгы эмне биздин өзүбүздүн чабалдыгыбызда туугандар. Биз өзүбүз жалкоо болуп калдык. Бизде эмне импорт жалкоо кылып койду да. Импорт карасаң эле, магазинде алсаң эле баары даяр. Российский шоколад, украинский масло, таджикский сметана бар жок бар да. Биз өзүбүздүкүн качан жейбиз, качан өндүрөбүз? Туугандар, силер ойлоңуздар. Башка мамлекеттен бизге чындыгында айтканда эң акыркы, анан тем более ГМО деп коет да, генно модифицированный ушундай продукталар менен келет да бизге. Биз ошону билбей атабыз, биз ошону түшүнбөй атабыз. Мунун бардыгы биздин ден соолукка зыянын берип атканын билбей атабыз. Мына бир эле примерди айтайын, бир эле пример да. Азыр биз бардыгыбыз печенье жеп атабыз, конфет жеп атабыз. Ошол печенье менен конфеттер кайсы майдан жасалат деп ойлойсуздар? Пальма майынан жасалат. Пальманын майы эрий турган температурасы бул 40 градус. Биздин болсо температурабыз 36,6. Ал деген биздин ичибизде эрибей эле чип кетет. Ошон үчүн туугандар, тамакты дагы биз өзүбүздүкүн жейли. Ошого өзүбүздүкүн колдойлу. Мына магазиндерге кече кирдик, өзүбүздүн 1 килограмм печенье жок. Магазиндер кирдик да, өзүбүздүн 1 килограмм печенье жок. Ташып жеген тойбойт дейт. Биз мынантип отура турган болсок, биз капенибизди жеп алабыз, башка жактардан ташып жеп отуруп. Ошону токтотуш керек. Кескен түрдө мына балдарды биз деген тарбиялашыбыз керек. Балам, магазинге бардыңбы, өзүбүздүкүн алып кел. Ошого туугандар, биз өзүбүздүкүн колдогону ушул чогулуштан пайдаланып, силерди чакырып кетемин туугандар. Мына эми азыр туугандар бияк жаңгычайын. Мына сөздү мына агроном окумуштуу мына гилес боюнча Кыргызстанда эң ведущий агрономдордун бири Болот Аламовго сөз берели. Бактабат компаниясы сиздердин алдыңыздарга келип отурат. Сиздер менен ой бөлүшүп, өздөрүнүн оюн айтып келатат. Азыр очерет ушул жерге келди. Менин атым Бекболот Гуламов, Гайрат деген дыйкан чарбаны жетектеймин. Ошондой эле Баг өстүрүү деген каналды жетектеймин. Мен өзүм Баткендан болом, Кадамжайдан болом. Биздин чарба үлүш жерин 100 гектарлаган бак кылганбыз. Азыр гилас, алма жана ошондой эле малинага акцент койгонбуз. Биздин шартыбыз, географиялык шарт сиздердей. Сиздерде 1000 метр бийиктиктен жогору турабыз. Сиздерде дагы ушундай өтө мыкты шартыңыздар бар, жериңиздер бар. Бирок көптөгөн жериңиздер сиздердики талап боюнча жатат. Суу жок, же болбосо жайытка кирип кеткен, же болбосо ошол жерде иштетилбей дым койдо жаткан жерлериңиздер бар да. Биздеги туугандарга кээ бир жерде 1 гектардан 1 семьяга туура келген. Ошол жерде 20 жыл мурун биз ошол жерде бактырбыз. Азыр ошол жерден практикамда көрүп келатабыз, 1 миллион сомго чейин киреше берет ошол жер. Биздин көпчүлүк жерибиз жайыт катары пайдаланабыз. Үлүш жериңиздерде беде, арпа, буудай гана себилет. Ал жерден 50 миңден 100 миң сомго чейин гана киреше аласыздар, туурабы? Ошондой киреше бизде. Эгерде туугандар дарактар Wi-Fi чача турган болсо, анда азыркы кезде аны бардык жерге отургузмакпыз. Себеби замандын талабы ушундай болуп калды. Тилекке каршы дарактар биздин дем алуубуз үчүн гана болгону кислородду гана чыгарып атат. Туугандар, эгерде биз түйшөлүп жол издебесек, дагы 10 жылдыгыбызды, 20 жылдыгыбызды ойлобосок, айылда жашап агро тармак талкаланып калган болсо, комшулардан келген импорттун баардыгын кабыл кыла берсек, жашылчасынан баштап алма, өрүк, помидор, бадырыңына чейин алардын баарын кабыл кыла берсек, алар өстүргөн химикатты
азот менен өстүрүлгөн бүтүндөй ушундай жашылчаларды кабыл кыла берсек, анда биз келечектин алдында сөзсүз кылмышкер болобуз. Анткени ошол нерсени биз алып жедирип атабыз. Ал биздин ден соолукту талкалап атат, чындыгында талкалап атат. Үйүбүздүн алдыбызда 5 сотуктан сиздерде да ушундай болсо керек, 20-30 сотукка чейин жериңиздер бар, туурабы? Биз ошол жерди айдабай калдык. Үлүш жерин тегелеп койлук. Кээ бир багар жерлерибизге өмүр бою да бара элекпиз. Же болсо 1-2 жолу айдаган бойдон таштабат. Ошондой жерлер дагы бар. Биздин үйүбүздүн алдындагы 16 сотук жер бул бир семьяны 1 жыл бою камсыз кыла турган мааниге. Эгерде үйүңүздүн алдында сизде 10 сотук малина өстүрө турган болсоңуз, ошол сизге 2 тонна түшүм бере алмак. Тилекке каршы биз үйдүн алдына 1 жаңгак, 1 өрүк, анан 4 алманы тигип койгонбуз. Серейтип ар кайсы жерде. Аларды бутаган эмеспиз, токой катары болуп атат. Кыскасы биз өзүбүздү айта турган болсок, жерге болгон, даракка болгон мамиле мына ушундайча. Азыр эми гана ыргалдуу багбанчылык өнүгүп, эми акырындап гана кластердик бактар пайда болуп атат. Биз мына ушул нерсени элге сунуштап келатабыз. Биздин бак кандай болуш керек келечекте? Биздин бак ыргалдуу болушу керек. Аз гана жерден көп түшүм алышыбыз керек. Биз ушул маселелерди чечишибиз керек. 10 жылдан кийин, 30 жылдан кийин дагы эле ушундай өткөн заманда жашап атабыз деп отура бербешибиз керек. Мамлекет бизди эркиндикке чыгарып койду. Мамлекеттен эчтеке күтпөшүбүз керек. Бизге мамлекет эмне кылды эмес, биз эмне кылдык. Биз налог менен гана байытышыбыз керек мамлекетте. Налог төлөшүбүз керек. Ошол жерлерди мамлекет бизге шарт түзүп бериши керек. Жерди бериш керек элге. Жер элдики болуш керек. Азыркы жайытка кирип калган бонитети төмөн жерлер элге берилиши керек. Чөбүн дагы, мөмө жемишин дагы, жашылчасын дагы эл ошол жерден сапаттуу мөмөнү өздөрү өндүрүп алышы керек. Азыр Абдулла Ташевич айтып кетти, мен негизден азыр Кыргызстанда негизги жүздөгөн гектар жерлерди пайщиктер менен биргеликте гилас бактарын жаратып келатабыз. Бул бактын өзгөчөлүгү интенсив бак. Мурдагы биздин классикалык бактар бийик болсо, азыркы биз сунуштап аткан бактар бою жапыз болот. Мөмөсү чоң болот, сапаттуу болот. Ошондой эле тыгыз жайланышат. 1 гектар жерге 1000дей көчөттү батырууга болот да. Азыр мен ошол КЖБ деген форманы гилас боюнча неме кылып келатам, сунуштап келатам. Эгерде ошолдой гилас өстүрүп, биз айткан технология менен өстүрүп, бизге ошол нерсени жетиштирип бере турган болсоңуздар, кайра ошол мөмөнү биз өзүбүз сатып алууга куштарбыз. Биз ошол нерсени кайра өзүбүз сатып алабыз. КЖБ деген формада туугандар бүтүндөй жалпы сапаты 28 мм жогору болуш керек гиласта. Сиздерге айтып атканым себеби, сиздердин жериңиздерге аябай жакшы түшөт гилас. Гилас өстүргөндөр бар, кол көтөрүп койсоңуздар, гиласы барлар барбы? Экөө бар экен. Демек гилас сиздерде жок экен. Канча гиласыңыздар бар? Гилас бар бизде. Канча бар? Канча бар? Гилас бар, черешня бар. Черешняны айтып атабыз, ошо черешня гилас да кыргызча. 40 тай бар. 40 тай. Сатып атасызбы? Сатып атасызбы? Ооба. Канча килограмм саттыңыз былтыркы жылы? Эми жаңы кетип атат, 3-4 жылдан бери. 3-4 жыл эми жаңы бар экен, да? Мына туугандар, сиздердин жериңиздерде ушунчалык географиялык шарты гиласка туура келет. Гилас 1000 метр бийиктикте кеч бышар сортун тиге турган болсоңуздар, бул жакшы акча болот келечекте. Азыр ылдыйкы зоналардын көпчүлүгү ушул сортто отургузуп атат. Ошол моментте количество көп болгон үчүн алардын келечекте сатуу мүмкүнчүлүгү кичине кыйналышы мүмкүн. Бирок сиздер коркпостон суук жерге гиласты 2000 метр бийиктикке чейин өстүрсөңүздөр болот. Мунун тамыры чыдамгай тамырлары бар. Ошол гиласты КЖБ деген, УФО деген формада өстүрүп бере турган болсоңуздар, азыр Кытай менен Кыргызстандын ортосунда келишим бар. Ошол келишимге ылайык сиздердин жалпы дүңүнөн ошол нерсени өткөрө алабыз. Былтыркы жылы Кытайда 700 сомго туура келди. 1 килограмм биздин гиласта 700 сом.
Гиласты билесиздер, 100 жылга чейин жашай алат, суукка чыдамдуу болот. Мөмөнү бир түп гилас чоң гиластар. 400 килограммга чейин берген гиластар бар. Биз аны сунуштаганыбыз жок азыр. Биз азыр KGB формасында кичине формада өстүрүп атабыз, тергенге оңой. Ошол формада өстүрүшүбүз керек. Эгер бир аймак, бир мөмө, ушул программанын алкагында сиздер ошондой гилас өстүрүп бере турган болсоңуздар, бул июль-август айына чейин сиздерде жакшы акча болуп калмак. Азыр эми туугандар, биз сунуштап аткан алманы көп кишилер түшүнбөй эле Абдулла Ташиевич биздин өзүбүздүн ата бабаларыбыз өстүрүп келген алмаларды жок кылып атасың сен деп жаман көрүп атышат да. Мен аларга айтар элем да. Биз баягы Джонатан деген алманын атын билесиңерби? Десем, не дейт? Ол Джонатан. Ол да Америкадан келген. Ама Крипсон деп тополоң кылып аткан алмалардын атын билесиңер десем, жок дейт. Ал Стар Крипсон. Ал Франциядан келген. Биздин өзү жапайылы алмабыз бар, кыргыздардынча. Алган алмалардын баардыгы башка жерден келген сорттор. Бизде жапайылы алма бар да. Ошол тоодогу өзүбүздүн жапайы алма ошол биздеки. Өзү дагы биринчи ошол айтылат Казакстандан же немеден Кыргызстандан чыккан экен алма. Биринчи алма ошол жактан кеткен экен. Бирок эми сорттору болсо ошол Америкадан, Франциядан, Польшадан ошол жактан келип атат да. Анан туугандарым дагы айтып кое турган нерсе, биз баягы азыр полкарликти отургузабыз, отургузбайбыз деп кыйналып аткан маалда Европа супер карлик өтүп кеткен. 1 гектарга 9000 көчөт отургузбакчы. 1 гектардан 300 тонна алма алып атышат. Биз болсо ушул поликарликтен коркуп атабыз. Поликарликтин болгону боюнда эле. Всё. Башка айырмачылыгы жок. Бутагы да бирдей, мөмөсү да бирдей, ошол чалбырагы да бирдей, тамырын эле өзгөртүп койгон. Тамырын ушундай бир жерин багындай клановидный штамп бастырып, тамырын түшүмдүү настрой кылып койгон да. Анан азыр карлик бакты эмне сунуштабайсың деп айтып атышат да. Карлик бакты сунуштайт элем, эгерде силерде экономикалык мүмкүнчүлүк болгондо. Ага $35,000 кетет. Карлик бактан өткөн бак жок өзү. Чындыгында айтканда. Поликарликке караганда көп эсе жеңил. Эменин берки бакты караш, карлик бакты караш. Поликарлик бакты караш бир аз сложный. Себеби обрезкасы көп. Карликте обрезкасы өтө аз болот. Карликтин обрезкасы пальметта болот. Болгонун мына карап туруп, жолго чыкканын эле алып кете бересиң да. Теп-тегиз кылып, стенадай кылып. Өтө жеңил караш, сугарыш оңой, дарылаш оңой, ушунчалык жакшы болот да. Анан кийин берки полкарликтин деле экономический жактан карликтен калышпайт. Бирок арзан болот да бизге. Мисалыга тосконуна $1,500 кетсе, $3,000 капелькасына кетет, $4,500–5,500 көчөт. $10,000 менен силер заманбап поликарлик бак кылып аласыздар да. Анан бунун несі жакшы, уже экинчи жылы бир аздан берет. Үчүнчү жылы дагы көбөйөт, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи жылга барганда уже полноценный иштей баштайт дагы, бул 25 жыл кызмат кылат. Мына отургузган, мына 2020-чы отургузсак, ошол бойдон 2025 уже бакты алмаштырасыздар да. Уже сразу эле башка супер карликке өтүп кетебиз, кудай кааласа биз дагы. Эми экономикалык жактан өтө выгодный экен. Анан дагы эмнеси жакшы? Мына азыркы биз сунуштайлы деп аткан бактар силерге сорттору дүйнө жүзүндө жакшы сатылат да. Суук жерлерге кирет, полусуук. Ошого биз зимний алмалар сунуштайбыз жазгыла. Телефонду баягындай немеге коюп койсоңуздар да болот баягындай. Записке. Эме голос жаздырып алганы акырын анан кийин кайра-кайра уга бересиздер. Эң биринчиси сары алма, Golden Delicious. Golden Delicious сары алмасы, американский алма, өтө сахарный болот экен. И анан мындай сатылуусу жакшы болот. Экинчи алма бул Red Chief алмасы, баягы Star Crimson'дун предшественниги, кийинки поколениясы, кара кочкул
кып-кызыл болот, базар бап, өтө жакшы сатылат. Анан Гренни Смит деген алма көк-мөк болот, өзү жап-жашыл Сибирде өтө эң сатылган эки алманын бири ушул араб мамлекеттери сүйүп жеген Pink Lady, булар зимний алма, кириспелик. Жайкалма кышка да сакталат. Эрли Женева, Гала Маст. Бул Кыргызстан боюнча чечилген сорттор. Туугандар, эртеге көчөтканага барганда шуну сурайсыңар, ушундай алма барбы? Алмуруттан Williams, Конференция, Форел, 3 Алмурут, Слива, Анжелино, Стенли, Венгерка, Гиластин, өтө сонун сорттору, Кордия, Регина, Саммит, Лапенс, Сифхат. Ушул 5 сорт Big Bang деген жаңылар шапталы жазды. Шавдалының нектаринде. Орион, Венус, Экстрим Кенди деген сорт. Түктү. Трансфалия, Экстрим Жулай, Sweet Dream. Базарына долларды таныгандай таныйт. Жашылча сатуучу магазиндердагы, оптовиктердагы долларды таныгандай таныйт. Сенин шабдалыңын аты эмне? Трансфалия десем канча тонна бар дейт сразу. Ошондой сорттор булар. Малина болсо Полка, Полана, Маравелла. 3 сортту жазгыла. Анан карагат отургузгула. Туугандарым, карагаттын килеси 5 киле алмага барабар. 1 киле карагат. 1 гектардан 20 тонна берет. 5 миллион сом карагат өйдөп атат. Ысыкөлдө жетөбүздө кишилер. 1 гектар карагат. Тисел, Тибен, Черный капитан, Ахмади деген сорту, анан Сирит, 2 сорт. Ахмади, Сирит, ендер. Президентский, Ферагнес, Фердуэл. Колу менен чабыла турган, кылычтай болгон узун болот. Базарда 500 сом, 400 сом баасы. Аны бирок баягы москвичтер бияктан көчүп барган. Тажикстандан, Өзбекстандан, Казакстандан барган. Бая биздин орустарыбыз билет экен дагы тууру бизди КамАЗга барат экен да. Арзан, анан кийин эң пайдалуу. Витаминди толтура, ушул алма деп ошону алып жейт экен да. Аны билбегендер жалаң анан кийин буяктагы баягы Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Pink Lady деген алмаларды алып кете берет экен да. Мына бизге келгенде ошо Польшадагы эле алмалар, мисалы Польшадан келип атат да. Бизге келгенде алардын алмасын жеп көрсөң сумсак, куттум ошол эле сорт, мисалы үчүн айдерет бизде вообще сахарный болуп калат экен да. Себеби дегенде биздин сууларыбыз мөңгүдөн келет экен. Алар огороддорундагы, бактарындагы оборот суу менен сугарат экен. Канализациядан чыгып тазалатып анан кийин сугарат экен да. Биздикинде мындай агын суу жок экен. Анан бир эле ушул алманы 38 жолу дарылайт экен. 38 жолу элестеткиле. Биз алмабызды 38 жолу бир жылда көрөбүзбү, жокпу? Түрүп. Алар ошо дарылайт экен. Ар бирине барып дарылайт экен да. Ошон үчүн туугандарым, азыр дарылоо боюнча кичине учкай кеп кылып кетейин. Биологиялык жол менен болуш керек да. Биологиялык жолго өтпөй турган болсо, бизне дәрі севиш боюнча, астына азот бериш боюнча Өзбекстан менен Тажикстан менен жарыша албайбыз. Алардын өздөрүнүн хим заводдору бар. Алар деген өздөрү чыгарат, Казакстан өзү чыгарат дарыны. А биз болсо алар менен тазалык менен гана эме чыгабыз да, соревнованияга. Мисалы үчүн алардын алмасы азыр 30 сом, 40 сомдон алар өзүнүн алмасын Россияга, башка мамлекеттерге сатып берет дагы. Ушул тапта азыр биздин алманы олар 200 сомдон алып жеп атышат Ташкентте. Ташкентке барсаң, Алай базарына кирсеңиздер, Кызыл Кыянын алмасы, Ноқаттын алмасы, Токтогулдун алмасы, Исфананын алмасы, жалаң ушундай биздин алмалар турат да, биздин жемиштер турат. Себеби дегенде биздин жемиштерибиз аларга башкача көрүнөт да, ушунчалык биздин курт турат, сармай турат, биз жебеген чучуктар ошакта турат. Себеби дегенде экология кымбат үчүн, ошон үчүн ошакка кетип атат. Биз азыр органика менен, илдеттер менен дагы органика менен күрөшүш керек да. Биз
Билмейбиз эле, жок ошончо эле кыйналып атабыз да. Мисалга бир мисал келтирейин. Азыр кровяная тиля деген бар, билесиздер э? Колду мынтип туруп баягы тизилип алган эмени мынтип сыдырсаңыз колуңуз каан болуп калат, э? Билесизби, ошондой курт бар. Ошону кровяная тиля дейт. Ошого мына департамент органического хозяйства деген бар. Ошол жерден бир эле жолу афилинус деген өзүнүн чымыны бар. Энтомофаг. Алар 5 энтомофаг өстүрөт, ошонун бирөөсү афилинус. Ошол афилинусту алып келип эле бакка бир эле жолу коюп койсоңуздар 1000 жыл жок болуп кетет ошол. Кровяная тиля. А биз аны түшүнбөстүккө салабыз дагы, билбейбиз дагы, аны деген жылыга тайфу, скор, карате, самый запрещенный, страшный дарылар менен дарылайбыз дагы. Анан кийин эле, түштөн кийин эле шакыйым кармады, чай ичким келип атат дейбиз. Бул оору, бул химия, ошол бизге таасир берип атат. Биз ошону алсыз болуп атабыз. Биз ошол нитраттар менен, ошол пестицид, гербицид, фунгицидтер менен биз деген өзүбүздү уулап биз бечер болуп атабыз. Бечер. Азыр Индиядагы врачтар айтып атат экен, кыргыздар, силер эмне болдуңар? Жаман көп ооруп атасыңар силер. Силерде бирдеме бар, же чоң бир радиация бар, же бир судан кеткенсиңер, же бир нерседен кеткенсиңер. Жок, биз эч нерседен кеткен жок. Суубуз таптаза бар жок, тоолорубуз жакшы бар жок. Болгону биз мына тамагыбыздан кетип атабыз. Мына нерден өткөн нерсе бизди бардыгыбызды оорутуп атат да. Биз эмне? Дыйканчылык кылганда положенасы 70 килограмм, 90 килограмм азот болсо, биз өкүртүрүп 450 кило, 500 кило берип таштап атабыз. Туурабы? Ол барып туруп будайга же болсом, жүгөрүгө же алмага же дагы бир эмеге отурат да, биз ошону анан кайра употреблять этебиз дагы. Ал деген биз ойлоп атабыз да, бул кирүү эле чыгып кетет деп. Жок, чыкпайт, туруп калат бул. Фильтрде туруп калат, бөйрөктө туруп калат, боордо туруп калат, ашказанда туруп калат. Ушунун баардыгы бизди оорутуп атат. Биз деген ошон үчүн туугандар, астын, компост, перегной, биогумус менен семиртирип, үстүн болсо жалаң ошол энтомофаг менен дарылаш керек. Энтомофаг менен дарылаш керек. Энтомофаг бул энтомология илиминен алынып, бизге пайдалуу курт кумурскалардын топтомун энтомофаг деп коет экен. Дүйнө жүзүндө аябай көп экен да энтомофаг. Мына баягы ошол көп эмелер айтып атат, баягы жетекчилер, департамент органического хозяйствода. Биз мына мамлекетке барып келдик, тиги мамлекетке барып келдик, ал жака барып келдик. Биздикиндей жакшы мөмө жок экен иш жерде деп айтып келип атат да. Биз ошол мөмөлөрүбүздү булгап албаш үчүн бардыгыңыздарды энтомофаг менен иштегенди үйрөнүңүздөр туугандар. Мына ушул Токтогулга ошол бир био лаборатория курушуңар керек, жетекчилер. Обязательно. Себеби дегенде биз мынтип бара бере турган болсок, азыр өзгөндө эч ким эме отобойт. Күрүч отобой калды. Гербицидти сеп таштайт, чөпкө каршы. Болду. Анан ошол күрүчтү мактанып анан биздикилер Германияга барыптыр. Биздин күрүчүбүз ушундай мындай деп. Анан хорошо. Текшерип көрөлү деп анан кийин алып апарып айтыптыр. Күрүчүңөрдүн көлөмү жакшы экен, көрүнүшү жакшы экен, бирок содержаниясында дептир. Превышает допустимые нормы пестицидов 700 раз дептир. Это не только есть, рядом стоять опасно дептир да. Ушун күрүч турган немеде бөлмөдө туруш опасно дептир. На, биз болсо анын деген өзгөнский күрүчтү ашты жеп атабыз туурабы? На, оорулар каяктан келет аны? Аны немистер 700 превышает деп атат. Ал деген келди да бол. Анан биз катуу коркулуп, ошон үчүн туугандарым өзүбүздүн өндүрүштү колдогула. Мына пестицид, гербицидтерден арылгыла туугандарым. Жеңил эле. Мына ошол толук ошол биофабриканын ошол органического департаменттин дарылары менен дарылай турган болсоңуздар, бардыгына көп болсо бир 400 сом, 500 сом акча кетет экен да бакты дарылаш үчүн. Бизге билинбеген менен 800дөн ашык бизге зыянкечтер бар да 800дөн ашык өзү. Ошолордун бардыгы менен күрөшө алат экен. Колорадский жукту алат экен, вишневая муханы алат экен, плодожорканы алат экен. Бардыгы менен күрөшө алат экен да булар. Ошого туугандарым ушул илимди алыңыздар. Биофабриканы заказ бергиле, ушул жерге бир биофабрика курсун. Анан кийин
Биз көбүнчө эле ушул будай арпа менен занимация эткендиги үчүн өзүңүздөр билесиздер, биздин будай менен арпаны биз жемге эле иштетпесек, нанга иштетпей калдык да. Анын себеби эмнеде? Клейковинасы жок деп атабыз да. Клейковина жоктугунан биз ошон үчүн аны малга жем кылып берип иштеп атабыз да. А клейковинаны жогорулатыш үчүн ошол биофабриканын эки препараты бар. Триходермин, анан биолигнин деп. Ошо экөөнү себе турган болсоңуздар, Казакстандын унунан 2 эсе клейковинасы жогору болуп кетет. 30дан 60га чейин көтөрүп иштейт экен. Ушунчалык жогору немени берет. Мына ошого туугандар мүмкүн болушунча ошону жазып койгула, триходермин, биолигнин. Ушул дарыны сөзсүз пайдаланыңыздар. Будай менен арпа сепкендер. Эң качественный будай, эң качественный арпа аласыздар. Триходермин, биолигнин. Биолигнин. Кылат ал. Ошол Токтогул району 10 гектар бак бере жер бере турган болсо, ал ошол жерге эмне 1,5 миллион көчөт кылып берет силерге. 1,5 миллион. Ал көчөттүн баасы 1 сом 20 тыйынга да түшпөйт да. Бунун келип кеткен расходу 2 жыл ушул жерде жүрөт. 50 миң, где-то 60 миң, 50 миң доллардан тегерегинде акча кетет. Бирок ал 1,5 миллион көчөт чыгарып берет силерге. Ал деген жүргөнү расходу вообще копейкага туру келет да. Дагы бир жери бар. Силерде мисалы үчүн ал көзүңөрдү ачып коет да. Эй, сен мынаны мындай кыл, мынандай деп. Канча миллиард сомдук киреш алып келип берет эле да ошол. Анан балдарды үйрөтөт. Балдарга полукарлик көчөттү кандай жасаганды үйрөтүп кетет да. Полукарлик көчөттөрдү кандай жасаганды үйрөтөт. Ошол полукарлик көчөттүн илдети менен кандай күрөшкөндү үйрөтөт. Зыянкеч менен кандай күрөшкөндү үйрөтөт. Ого деген форма бергенди үйрөтөт. Ошонун түшүмүн анан кийин каяка сатышты дагы билет да ол. Мына ушуну чечкиле туугандарым. Мына азыр жерде Токтогулда кандай байлар бар, туура? Бир же болбосо бир классташтар чогулгула, же бир 81-жылкылар, же 70-жылкылар, же 60-жылкылар бир уюшуп туруп, ушул ишти колго алыңыздар. Ана ошол 1,5 миллион көчөт силердики болот. Ким уюштурса ошону жердин арендасын берип коесуңар, мына питомниктикин төлөп коесуңар. Мына жерде бир акционерный обществого окшоп туруп, общество түзөсүздөр. Ошол 60 миң долларды, мисалы үчүн 60 бала 1000 доллардан киргизген болсо, ошол көчөттү реализациясын ошолор чечет. Сортун дагы ошолор чечет, кимге бериш, бербешти дагы ошолор чечет турган болот да. Ошондо бир предприятие кылыңыздар туугандар. Качанга чейин Турциядан 350 көчөт келиш керек, Польшадан болсо 5 евродан көчөт келиш керек деп отурасыңар, туура? Ошого эр азаматтар азыр мисалы үчүн шерине жеп атышат да. Шерине 1000 сомдон, 1000 доллардан шеринеси барлар бар, туура? Дагы бирде мына тойго мисалы үчүн бажабыздын баласы үйлөнсө 5000 сом апарып атабыз, туура? Ошого бардыгыбыз бир аракет кылалы дагы ушул ишти колго алайлы туугандар. Кандай дейсиздер? Анан бул көчөт деген немеге багбандын башы оорубай калат эле да. Токтогул районунда көчөт проблемасы чечилген жерде каалаганың бар, өрүгүң бар, шаталың бар, гилезиң бар, бар жоң бар дейт эле да. Ошого кандай карайсыздар туугандар? Себеби дегенде мына ар кимдин колунан келе бербейт да 350 сомдон көчөт алып отурбуз. 250 сомдон. Беркине отургузубуз келбей калды уже. Ал не рентабельный. Аны деген өзүбүз уже билип калдык. Жакшы көчөттү чыгарып алганы бизде азыр шанс турат. Кандай дейсиздер? Туура. Эми туугандар, өзүңөрдүн багыңарда кандайдыр бир түшүнбөчүлүктөр болсо, мына Бекболотко сөз берейин, Бекболот силерге жооп берсин. Анан кийин мен биогумус жөнүндө силерге бир сөз кылып берем, анда жазып аласыздар. Эми азыр ар кимдин жери ар кандай. Бирөөнүкү көп, бирөөнүкү аз. Бирок эми сиз айткан чоң объемдо көчөттөр болсо жеткирип берет экен. Азыраак объемдо көчөттөрдү ушу сертифицированный лицензиясы бар кайсыл жерлерден алсак болот да, жакыныраак жерде Токтогулга. Өзүнчө бир немелер бар болду экенсин алган. Питомниктер. Сиздин сурооңузга жооп. Чындыгында бул кымбат көчөттөрдү биринчи сиз айткандай кичинекей участокко отургузуш керек. 2 сотик, 3 сотик, 5 сотик жерге отургузуп туруп, ошого уход берген үйрөнүп алып туруп, чоң бак кылыш керек. Азыр Ошто бар, Ошто эски аэропорт,
Ишкебен деген айылдын жанында Элдорадо Гранд деген жалгыз бир ресторан бар, ошонун жанында логистикалык борбор бар. Анан менин номеримди жазсаңыздар 0550 20 0007. Азыр эле WhatsApp'tan мага Токтогул багбандарына кошуп кой деген приказ берсеңиздер, биз сизди кошуп коебуз. Анан ошол жерге 0550 20 0007 Абдулла деп жазып туруп, WhatsApp'tan кетип Азыр тизел сортун карагатты айтып атпайсызбы? Ушул карагат жөнүндө маалыматым бар. Мындай алып караганда, бул карагат биздин Токтогул районунун жердин климаттык шартына ылайык келет экен да. Эми биз ошону көбүрөөк алуу маселесин ойлонуп атабыз. Канчалык көбүрөөк болсо, ошончолук сумма эмеси баасы азаят экен. Анан бул жөнүндө уюштуруу маселелерине албетте көңүл маани бериш керек экен. Анан ошо тизел сортун Польшадан алдыруу жөнүндө ошо суроо. Тисер менен тийгенди Аскар Сулайманов деп жетегибизде акем аябай жакшы өстүрүп, азыр көчөттөрдү сатып атат. Европаныкына караганда арзаныраак. Ошол киши менен байланышасыздар, анын дагы номерин WhatsApp группага таштайт. Гилес боюнча айтып кете турган болсок, туугандарым, мына гилести, алманы, башка көчөттөрдү дагы туугандар 106-чы подвойунан отургузгула. Себеби сураныч. Себеби дегенде бул эрте түшүмгө кирет дагы экономически сиздерге өтө выгодный болот. 100 сапатсыз көчөт отургузгандан көрөктү 20 сапаттуу көчөт отургузсаңыздар, ошодон пайдасы көбүрөөк болот. Сураныч туугандар. Аз болсо дагы саз жасалынат. Мына мисалы сапатсыз көчөттү 10 000 сомго алгандан көрөктү 10 000 сомго 100 көчөт мисалы. Анын мына ап келдиңиз, мына бул жак сапаттуу көчөт менен баштады. Бул жак сапатсыз көчөт менен баштады. Бунун баасы 100 сом дедик. Бирок азыр 100 сомдон кокон гилес жок туруп, ал дагы 200 сом. Бияктыкы 300 сом. Эко баштады, окшош. Мына бул жактыкы сапаттуу, бул жактыкы сапатсыз мисалы. Бул жак үндөп эле отурат. Щитовкага каршы эмеси дарыланган, ол иммунитети бар. Бул только сугарып атат. Астында мисалы үчүн 2 килограмм биогумус берип койду. А бул жак болсо щитовкага дарылады, уже 220 сом болду. Баршага дарылады 240 сом болду. Да не болду? Ана бул жактыкы 10 жыл күтөт, булчу 14 жыл күтөт. А бунунку уже 3-жылы түшүм берип баштайт. Ошону силер түшүнгүлө. 3-жылы түшүм деген бул деген кубаныч, бул деген көрдүң, кып-кызыл болуп пишип келди. Машалла деп алып терип өзүң жеп, чөнтөгүңдү толтура гилес уже 3-4 жылы. А бул жакта болсо дагы эле ошол кыт деген бойдон биттеп, али куттап жиңе тийип отурат да. Onun ne gereği var? Ne gereği var onun? Onun görüktü sapatlı 20 köçötte otururuz. Oşanın tüşümün 3. 4. Жылы terip al, baldarına çekiz. Gözünde kuvandır, duram. Bir 4 günçülük yaşıyor, duram. Oşanı öyle ola tuğandır. Sapatsız köçötmenen takır bakmaçılık kılmamızlar. Sapatlıсын hazır. Sapatlıсын hazır. Men emege taştayım gruppaga. Oşal gruppadan жазып алып туруп Музафар деген ошол Туркияда окуп келген жигит сапаттуу көчөттөрдү алсаңыздар дагы эмнеси жакшы 3 жыл сопровождение кылып берет. Бакты дарылоо боюнча эрмен чөп бар. Ошол жөнүндө бир айтып берип койсоңуз болот ошол. Айтышат да эрменди эң таза, эң табигый депчи. Ассаламу алейкум. Ахматалы Жусупов менин атым. Биз питомник кылалы дедик электеңиз. Ошого жана подвой М106 жана М9тардан ошо подвойун кандай кылып ала алабыз? Ошол мамлекеттик жактан ала алабызбы, же частный кылып ала алабызбы? Ошого дагы сапатына жооп барбы? Заводтуңузга ынандык. Берген билимиңизге сугарылдык. Биле эле калдык, жакшы элечи. Бир мазеле болуп атат. Манекте барды сурап атат, кандай подвою бөлөгү деп. Жериң болбогондо подвой чечилбейт. Жерди чече албай атабыз. Жайыт мазеле. Бүт эле. Каяка барсаң мораторий. Любой айлөкөт бар мораторий дейт. Мына эми кечээ сизге министр үстөмөттү го жолуксуу деп сиз окандырсыз. Эми ошол жерди кантип чечебиз? Жериң болбогондон кийин биздин араба
аттын астында кетип атат. Кантип атты ошону араганын астына алып барабыз? Малопродуктивный жерлерди көрсөңүздөр, коллективный болуп барып заявление жазып аким менен ошол жерди чечсеңер болот деген бул законопроект. Муну чечилген. Номери барбы? Onu da эмеге таштап коюп. Номери жок экен, Тазабек деген сайттан алынып да. Жок келген. Ал келген. Туугандар, силерчи мында ойлогула. Азыр уже багы Бакиров, Мирлан Бакиров инициатор болуп 500 000 гектар жерди багытын өзгөртүп, муну баягы жайыттарды. Ошонун аркасынан чуркап жүрөт. Бул деген Сооронбай Жээнбековдун колуна бар анда кол коюлбай калган. Эми азыр Кудай кааласа биз далалат кылып шуну аркасынан чуркап атабыз. Бул 500 000 эмес, вообще 1 300 000 гектар жер деградация болуп атат бизде. Мына ошол жерлерди азыр ошого $55 миллион келген Всемирный банктан. Ошону кайрадан калыбына келтиребиз деп. Биз ошону сурап атабыз, бизге бергиле ошол акчаны. Биз ошол жерге суу чыгарып, дыйканчылык, багбанчылык кылабыз деп атабыз да. Туугандарым, Кудай кааласа аз эле калды, убакыт калды. Силер онон көрөктү кетмендерди курчтуп, настройду мына кармап тургула. Кудай кааласа мунанын бардыгын бак кылабыз. Мына жөндөн турган 30 жыл турду. Же өрдө бири эчки той болсо, 10 чөп чыгат экен, ошонун 3өсү гана жегени жарамдуу, 7си ачуу чөптөр. Уну мал жебей турган чөптөр чыгып атат. Onu деген полный экспертизадан өткөзүп, доказывать этип бардыгын уже только бир эле ушул Садыр Нуркожоевич кол мындай кыз эле болду, кетти, бар жок бак болот иншалла, Кудай кааласа. Мына азыр ошон үчүн безилдеп баягы 7 питомникти кылайлы деп атканым ошол да. Ал эми мына Борбор Айза багбандар биримдиги ушул мамлекетке сунуш кылып атканы, мамлекеттик ушул органдарга. Туугандар ушул $200 миллион бөлүп бергиле. Ошол акчадан $35 миллион 7 питомник курайлы. 7 питомник болсун. Заманбап, инвентор лабораториясы менен, баардык теплицалар менен бизге деген 7 питомниктен 210 миллион көчөт чыгып турат экен жылына. Бул бербейт. Андан кийин ошодон $30 миллион баягы вертикально 5000 метр казала турган корейский установкага сурап атабыз. 100 штук ар бир районго, Токтогул районуна 2-өнү, Эмеге 2-өнү, Аксыга 2-өнү, Чаткалга 2-өнү, Алабукага 2-өнү, Өзгөнгө 2-өнү дегенде да. Ошодон 100 сурап атабыз. Ошону алып бергиле деп. Адан сырткары союз мезгилинде 12 канал заложен болгон экен. Эгерде ошол 12 каналды казып до конца бүтүрө турган болсок, азыр бизде багара 600 000 гектар багара бар го. Ошонун 450 000, 500 000 сугат болуп калат экен да. Биз ошону сурап атабыз. Ошого $65 миллион сурадыкпы? Одан сырткары $70 миллион сурап атабыз. 100 000 агроном окутуп алайлы деп атабыз да. 100 000 агроном. Ошондон баягы училище, Куршак училищеси, Шерали училищеси, Караван училищеси, ошол училищеларда кадимкидей мугалимдер келет за границадан, ошол жерде окуулар башталат. Помидор курсу 1, капуста курсу 1, алма курсу 1, гиляс курсу, шапталы курсу отдельно окуйт. Бар жокто аралаштырып мындай кылбайт. Билеби болду, помидорду билет. Помидорду иччи койунунан кирип, сабагынан чыгып кете турган кылып үйрөнөт. Же гилясты үйрөнөт. Же болбосо ото баягы чөптөрдү үйрөнөт. Ото чөптөрдү да жок кылыш керек да. Же болсо той чөптөрдү, комбикорм кылганды үйрөнөт. Бардыгынын классификациясын бөлүп туруп, мына мисалы үчүн Токтогулга эмне керек? Бул жерге мисалы үчүн анжир өстүргөндү берге окутпайбыз да, туура. Токтогулга алмасы бар, туура. Өзүнүкүн кылабыз да, өзүнүн базасында мугалим алып келип беребиз. Ол бардыгыбызды окутат. Келебиз, кадимкидей эле, мисалы үчүн бир курска мисалы 10 күн окута турган болсо, мисалы 1000 сом төлөп коюп туруп, ошол жерде окуп, үйрөнүп чыгып кетебиз. Хотя бы кескенди үйрөнөбүз, обрезканы билебиз, улаганды үйрөнөбүз. Мисалы үчүн эртеге 1,5 миллион көчөттү ким улайт? Бир түркү өзү улай берет, туура. Ошого баягы бүчүрдү алып таштап улаганды ушул жерде үйрөтөт. Окуу керек да. Биз деген Кыргызстанды өнүктүрөлү десек, биз бардыгыбыз кичинеден баштап туруп чоң кишиге чейин биз окушубуз керек. Бизде 70% эл айылда жашайт экенбиз. 60 вузубуз бар экен, жогорку окуу жай. Ошонун болгону экөө эле эмеге баягы аграрный экен да. Ошо экөөнөн аграрныйдан дагы мисалы үчүн 100 үстүдөн чыга турган болсо, ошонун өзүнүн специальностьсу менен 3-4 гана иштейт экен. 98, 96, 97си таможняга, ЖСМБга ишке кирип кетип калат экен. Башка жакка кетип калат да. Башка сферага өтүп кетет. Биз деген азыр бул жерде даяр өзүбүздө
полуагрономдор жүрөт да. Каждый суслик в своем огороде агроном дегени, ошону жакшыдан кылып направлениясында берип койсок, ол өзүн эптеп кетсе. Самое главное знание. Мисалы үчүн заучивать целую книгу керек жок. Ключевой жерлерин берет, биз ошону үйрөнүп алып туруп, анан биз окутуубузду кылып кетишибиз керек. Чөп тануу боюнча дагы окутуш керек. Мына бизде сатыла турган базар бар, уже акчасы бар, уже мындай клиенти бар чөптөр бар экен. Кадимкидей 800дөн ашык чөп бар экен. Onun en aldı $4.000, $5.000 eкен bir kilosu. En arkası 30 сом, 40 сом eкен. Onu biz bilmeyiz de kança çöplerimiz жылыга чыгат, жылыга чирип кетти. Жылыга чыгат, ошолорду кесип, ошолорду кургатып, ошолорду упаковка кылып, клиентке сатсак болот экен. А бизде 9 миллион гектар чөп тере турган жерлерибиз бар. Биз ошону пайдаланышыбыз керек. А бизде мына су бар, бияка айткандай, жер бар. Болгону бизде эмне тажрыйба менен илим жок болуп атат да. Мына биз ушудан катуу пайдаланышыбыз керек да. Илим керек болуп атат бизге. Ар бир районго жок эле дегенде мындай кичинекей болсо курс ачыш керек болуп атат да. Абдулла Ташиевич, эми сиз көп нерсени айттыңыз да, биз көп нерсени алдык. Жакшы, рахмат. Эми бир өзүңүздүн бир ар бир чыгармачыл киши дейбизби, баягы өндүрүп аткан адамдын өзүнүн бир сыры бар да. Сыры болот. Аны эми кээ бир айткысы келет, кээ бир айткысы келбейт да. Сиз эми ушул сырыңыздын бир кичинекей эле жерин бир айтып койсоңуз. Эмне дегенде мындай болуп атат да, жана көчөттөр мынчага кымбат деп атпайсызбы? Мен бир жылдары мына Павлонияны алып келип, мен дагы эйлигип кеткемде кичине бир Павлонияда сатып бир пайда көрө койсом депчи. Ошол убактарда бул жакта 700-800 сом, 1000 сомго чейин чыккан, аны сиз жакшы билесиз. Ошондо мен Өзбекстандан жана инвитро менен чыккан эмеси бар го, жана Ташкентте инвитро жана эмесичи. Алишер Тураев. Ошого чалып эметсем айтты, биз сатабыз деди, канча сомдон десем, мен сага 40 сомдон берем деди. Ошол убакта биякта 700-800 сом болуп аткан, эсиңизде болуш керек. Эми, значит, мен ойлодум да, значит, бул көчөттөрдү алып келип аткандар деле пайданы ушунчалык көрүп аткан экен. Себеби 40 сомдон болсо, бияктан 200 сомдон сатса, канча деген пайда чыгып атат да. Эми мунун намёны өзүңүз түшүнүп атасыз. Биз дагы азырынча мына токтогуле эле чындыгында экономический сайыл баягы түшүп турат да. Экономикадан артта турабыз. Ушунда кызыгууну биз эмнеден күчөтсөк болот? Азыр сиз бир жакшылык кылып койсоңуз деп атам да. Ушуну Европадан сиздер алдырып атасыздар да. Ушу пайдасы бар үчүн алдырып атасыздар бул жергечи. Кандай дейсиз? Пайдасы бар үчүн да. Ушуну бир жакшылык кылып туруп эле биз эч кандай райондорго айтпайлы, биз өзүбүз да калсын, биз ушуну бир сизден бир жакшы бир эме болсун да. Ушуну биз ошол эле жагын айтып койсоңуздар, биз ушул райондун өзүбүздүн администрациянын жетекчилигинин аркасында эле ушул мына ким кандай көчөттү. Мисалы сиз айтып атканыңыз эң туура болду да. Азыр Токтогул району бүт эле жалпы, мисалы алма болсо бир эле түрдөгү сорттогу алманы Польшадан биз алдырып келсек биякачы. Ушуга макул болгондор бүт акчаларын топтоп, эми сиз айтып аткан жана 300 сом болбос. Мен оюмча бир 150 сомдон болуп калабы деген оюм болуп атат да. Эгер ушундай болуп кала турган болсо, биздин Токтогул эли чындыгында жакшы эле болмок. Анан кийин жана агрономдор жалдап келип иштей акпаябы, кандай болот эле дейм да. Акем айга жакшы сөз айтты. Биригип туруп барып алып келсеңиздер силерге $1, балким 60 сом, 70 сом арзан түшөт. Биригип өзүңөр алып келсеңиздер, биз ошо жолун көрсөтүп бере алабыз, колдон келет. Анан Борбор Азия багмандар билимдиги эсиңиздерде болсун, биз көчөт сатпайбыз. Мен бир көчөтүм жок өзүм. Мен ким жакшы көчөт алып келсе, өзүм сынап көрүп туруп ошону мактай берем. Себеби дегенде менин политикам ушул. Мен деген жакшы көчөтү отургузсун деген гипотеза менен жүргөн кишимин. Мисалы үчүн сиз алып келсеңиз дагы, сиз алып келсеңиз сиздикин да мактай берем да. Самое главное ошол жакшы көчөт жайылсын, ошодон жакшы түшүм чыкса, экспорт, импорт көбөйөт. А начар көчөт алып келгендерди мен аларды сразу эле буттан чалып айтам, ташыба буну, сен эртеге элди алдап атпайсың. Bunun 6 жылда, 7 жылда курап калат. А сен болсо тияктан болсо бардык вирусу менен алып келип атасың. Сен алып келген көчөттөрүңөн биздин көчөттөргө тигилер жугуп атпайбы деп ошолорду урушам. Олар мени ошон үчүн жаман көрөт. Анан эгерде силерден сиз айткандай частный кылып туруп Голландиядан подвой алып келсе да болот. Ошол Голландиядан бул жерге подвой келиши 70 сомго түшөт. Бир подвой. Ошол гилестики, алманыкы, алмуруттуку бардыгы 70 сомго түшөт. Анан тияк-биягы мисалы үчүн культурный подвойду улап, баягы өстүрүп, караганын артында 100 сомго түшөт көчөт. Бирок бир машинеге 200 миң штук батат да. 200 миң штук батат.
Ошол мисалы үчүн алманын подвоюн 106-ны алып келип туруп, биякта өзүңөрдүн Star Крипсонуңар бар го. Ошону улап алсаңыздар болот да. Же болбосо берки эмени улап алсаңыздар болот. Кадабой бойка кетип атат го. Бойка. Ошону улап алсаңыздар болот. Бирок предварительно баягы эмени кыккандан кийин фумигация кыласыңар. Мисалы үчүн бул таза подвой келип атпайбы? Аны отургузуңар. Анан бул жактагы тетиги бойканы кыркканда ошо бойканын бутактарынын бардыгын фумигация кылып туруп, анан холодильникке саласыңар, анан апрелде булайсыңар. Фумигацияны үйрөнүш керек. Булактар билет. Фумигация кылыш деп үйрөнүп. Дарлап аласыңар дагы, ал жерде бардык бактериялар, немелер, вирустар өлөт, анан сонун көчөт чыгып келет. Даяр көчөт алып келем десеңиздер, биз даярбыз. Хоть Турция, хоть Польшадан өзүбүздүн таныган питомниктерге табыштырып коебуз. Мисалы үчүн Польшадан Сулик Андрес деген чоң питомниктен келет. Ошону Болот Качаканов деген акебиз ташыйт. Аныкы 5 евро да, көчөтү 5 евродан түшпөйт. Бирок аябай сапаттуу. Анын көчөттөрүн көрөм десеңиздер, Скрябина деген академия бар го, Айыл чарба академиясы. Ошонун институт. Ошонун жанында эме бар. Ботсат. Өзүнүн ботсаты бар. Ошол ботсатта алардын алмасы бар, черешнясы бар, карагаты бар. Ошол жерден барып көрсөңүздөр болот. Аябай сапаттуу, жакшы. Уже 4-жыл, 5-жыл болуптур. Түшүмдү аябай берип атат. Ошол жерден көрсөңүздөр болот. Берки Агроинвест Азия ташып аткан көчөттөр, булар Алматерим деген ошол Туркиянын 10 меммин деген питомниги болсо, ошонун бири ошол. Алматерим деген аксакалдыкы. Ошонун питомнигинен келет. Биз аны менен да тааныштырып кое алабыз. Каластагычы? Аны билбейт экенбиз. Биз баягы только ошол Польша менен эме менен иштейбиз да. Турция менен иштейбиз. Казакстанда мындай да. Биз өзүнүн картошкасын бышканда 40 күнгө карантин кылып коет, бизден 1 килограмм картошка өтпөйт. Өздөрүнүн дыйкандары картошкаларын сатып, жайгаштырып бүткөндөн кийин эгерде керек болсо анан кийин картошка киргизет, керек болбосо киргизбейт. Биз дагы ошол методго өтүшүбүз керек дагы. Ошо Тажикстан менен Өзбекстандын границасын чып эле жаап туруп, мына биздин баткендиктер, лейлектиктер, кадамжайлыктар, токтоголдуктар, оштуктар өндүргөн бардыгын биз өзүбүз гана потребление кылып, эмне жетпесе анан кийин киргизишибиз керек. Ага чейин биз менен базарды толук биз өзүбүз контроль кылышыбыз керек. Мына бизде 6 миллион потенциальный покупатель туруп, биз болсо экспорт кылган шашылабыз да. Биз биринчи өзүбүздү толук камсыздайлы. Алма менен, өрүк менен, жүзүм менен туруп, бар жок менен өзүбүздү камсыздайлы, анан кийин анан башкага ошол экспорт кылгандан анан кийин шашайлы. Биз деген өзүбүздө бышканда картошка Тажик менен Өзбекке 10 сомдон кармата коебуз дагы, мына эртеге жаз келет, көрөсүңөр. Абдулла бекер айтпаптыр десең. Базарда картошканын килограммы 50 сом, 60 сом болот, ошолордун картошкасы. Олордун картошкасы жегени болбойт. Ал деген мисалы үчүн эгерде өзүндө күнгө коюп койсоңуздар, ушундай бир калаатты бир жыт чыгарып, сасып чирийт да ошолчу. Страшный. Себеби деген ичи толтура азот, селитра, нитраттар. Биздин картошканы коюп койсоңуздар, байкуш бар уже баягындай ичиндеги влагасы жок болуп катып какпалып калат. Бирок бузулбайт, чирибейт да. Себеби дегенде биздин өзүбүзгө таза. Ошон үчүн өзүбүздүкүн алгыла. Өзүбүздүн базарга киргенде биринчи өзүбүздүкүн алгыла. Анан жок болсо анан айласы жок башкадыкын алгыла. Мына бизде азыр карасаңыздар Яшкинонун печеньясын токтоголго толтуруп таштаптыр. Яшкинаныкы турат, дагы башка мамлекеттердин Баянсулуу турат, Рахат турат, Бабаевский турат, Порошенконыкы баягы Рошини турат, конфеттер бар жок турат. Атада конфет жыйылып жатат, эч ким албайт. Биздин комбинат. Барболдун печеньялары складында жыйылып жатат, эч ким албайт. Ол биздики. Эмнеге ушундай маркетинг жүргүзбөйсүңөр? Алып кел, Барболдукун алып кел, Атаныкын алып кел деп айтып үйрөнгүлө. Анан магазинчи айтат, Россиянын кончуп калды, мен ондо ошол Барболдукун алып келишим керек экен да дейт да, алып келет. Биз өзүбүздүн акча бизде калат. Мисалы үчүн 1 килограмм кантты алып көрөлү, мисалы үчүн Бабаевский 1 килограмм 450 сом. Ошо 450 сомдун ичинде ошол канттын жасалган сырьёсунун баасы, анан ошонун оберткасы, анан ошого кеткен рабочий сила, анан ошол жерде ошол Бабаевскийде иштеген кемпир чалдардын, кишилердин пенсиясы бардыгын кошуп туруп, анан кийин берет да бизге. 450 сом кошого чыгып кетет. Биз болсо ошондо 450 сом бергенибизде, ошол жака биз ошол россияндарды багып атабыз, ошолордун экономикасын көтөрүп атабыз, ошол неме. Эгерде ошол
Биздин өзүбүздүн өндүрүштүгө кала турган болсо акча өзүбүздө айланат, эч жака кетпейт. Бул биздики болот. Ошого туугандарым силерден сураныч, эч качан башка жактын бирдемесин албаңыздар. Ал жактан келсин, Россиядан, Кытайдан, башка мамлекеттерден келсин, техника келсин. Мисалы үчүн, как кургата турган аппарат алып келгиле, трактор алып келгиле, техника алып келгиле. Ноу-хау, жаңы бир эмелерди алып келгиле. Мына алмаларды, мисалы үчүн, как кылганда, сонун кылып туруп, ичине алып туруп, тышын арчып туруп, баягындай дөлкө-дөлкө кылып кесип бере турган аппарат алып келгиле. 1 килограмм баягындай кесилип, баягы коонтилик болуп кесилген жакшы кактын килосы, мисалы үчүн, Европада 10 евро, 20 евродан кетип атат. Мынабы биздин баягы барбарис деп коет, тонну карагаты бар го, ошонун килограммы Тажикстанда 800 сом рубль. Мына жатат, эч ким тербейт. Акча жөнүнө көчөдө жатат. Ушуларды уюштуруш керек да. Ушуларды уюштуруш үчүн багыт бере турган бизге башчы керек. Мына ушулардын бардыгын кыла турган мына биздин акимибиз болот. Аким деген кадимкидей эле күнүгө чогултуп алып, давай мынаны направление кыл, мынаны иштейли, мынаны кылайлы. Давай деп инвестиция тартып, рисковать этип, көчөттөрдү мисалы үчүн түрктөр менен мен барсам мен менен сүйлөшпөйт. Целый бир райондун акими барып, тууган, мен атым Адыл, мен ушул Токтогул районунун акими боломун. Мына менде ушундай 6000 гектар сугат жер бар. Ошол жерге сен ушул эң жакшы карагатыңды отургузайын дедим эле, дос. Сен мындай кылайлы. Сен бизге көчөттү бере бер миллиондо. Биз сага доверительный письмо алып берели. Акырын түшүмүнөн анан кийин сенен кутулайлы деген ошондо договор кылса, алынын жери бош жатат. Ал деген ошол карагатын өндүрүп алгандагы 2 миллион, 3 миллион, 100 миллиондо өндүрүп алат дагы, анан кийин акырында эч ким албай койгондон жашы өтүп кеткенден баягынан переработкага берилет. Баягы удобрение чачып берет. Баягы седрат кылып. Onu седрат кылбай, мисалы үчүн, хотя бы 10 сомдон бизге берилсе, ошол ого да пайда, бизге да пайда болбойбу? Зато карызга берди, турабы? Биз алып келип алдык, өзү жол кирасин төлөп. Турабы, бизге арзан түштү. Биз эктик карагатты, 2-3 жылдан кийин эле карагат өсүп баштайт, түшүмүн топтоп туруп, Асан аке, сиз 10 000 көчөт алгансыз. Мынанча сом карызсыз. Давай, карагатыңызды сатыңыз да кутулуңуз. Мына 1 жыл мынаны берип, 1 жыл через мына местный банктар аркылуу да кылып койсо болот. Мынага неме, эч нерсени кошпо, мына банк аркылуу кыл деп. Ушуга мындай башчы керек болуп атат да. Бизде жөн эле мына эси дарды ушу местасын жоготуп койбосо да, кетичке ойлонот. Кереслан бирөө алып койбосо экен. Бул не деген? Жетекчи болгондон кийин турабы, жаның менен иште 2 ай болсо да, турабы, 3 ай болсо да жаның менен иштеп туруп, ушу Кыргызды алдыга сүрөй турган бир мындай немелерди, программаларды киргизиш керек да. Турабы тургандар. Азыр бизде бар жок турат, биз кечин эле ынтылып койсок Кыргызстанды Туңгуюктан алып чыгып кете алабыз биз. Жөн эле кете алабыз. Биздин колубузда эле турат. Биздин карагатты мисалы үчүн Иран алат, жандагы тагы багы деме Сирия алат. Бардык жерге биздин карагат эч жерде жок экен да, туугандар. Россиядан ташып жеп атышат ошолорчу. Голубика, черника, морожка, брусника бар жок ошо Россиядан ташып жеп атат. Да бизде өсө турган болсо, биз олар менен побратимий мамлекетпиз го, турабы, кандай биздин эмелерибиз бар. Силер ишенгиле, ишенбегиле, мен өз көзүм менен көрүп келдим. Бизде нокот бар го, жөнөкөй эле. Нокот. Уккансыңарбы нокотду? Ошол 1050 сом экен бир килосы. 1050 сом. Берде 100 сомдон предпринимать этип атат түрктөр. 1050 сом. Мына азыр аким ошону сүйлөшүп бир түрк менен. Мына жерге урук алып келсин, бир 400 тонна, 500 тонна. Тура? Бир гектарынан эң эле аз калганда 150 000 сом пайда калат экен. Бурчактай болмок да? Кайрак жерге болот. Өтө сонун болот кайрак жерге. Анан басым бир аз көтөрүп берсе, 150 сомго көтөрүп берсе, бир гектардан болоду дегенде 2,5 тонна, 2 тонна алсаң деле, ошондо 300 000 сом акча болот. 40 килограмм урук кетет. Кароо пароо ондой мындай менен мен өткөндө эсептеп көрдүм, где-то бир 60 000 сом расход болот экен. 150 000 сом чыгып атса буяктан бир эле тоннасына. Жыргал эмеспи? Мына өзбектерде ушундай экен да, өзбектердин кичинекей хакими деп коет да, бир хакими, кичинекей хакими дагы, каякта Франция менен общение кармайт экен да, кадимкидей. Бизгилер узайнанын өзүн түшүнбөйбү дейм да, мына. Бир аким кыла турган иш, бул бир аким деген бир целый өрөөндүн дадасы, мына өзбекче айтканча, ошол багыш керек ошол жердечи. Айылга деген саясатты катуу коюп туруп,
bir mөмө bir аймакка чыгыш керек. Мына ошондо анан кийин ийгилик болот да. Бул келген Багдабадтын специалисттери бизге көп нерсени айтып берди. Булардын айтканына мен да кошулам, себеби дегенде биз таза, экологиялык жактан таза, биологиялык жактан таза мөмө жемишти жешибиз керек. Ошентип эле десек, бир жагынан ушу зыянкечилдиктер көбөйүп баратат, туура. Айла жок, биз жана пестицидтерди колдонууга туура келет. Мына мисал үчүн парша, жанагы бактериальный ожог деген оорулар бар. Муну өзүбүз дары жазып эле чачсак болот. Бул бордо суюктугу деп аталат. Көкташ менен акиташтан турган аралашма адамга эч зыянчылыгы жок. Анан кийин жанагы парша деп коет. Парша болсо известковый сернат бар деп коебуз, алтын кукурт менен акиташтын кайнатмасы бу дагы адамга зыяны жок, берки яда химикаттардай. Ошондой эле мезгилде муну ооруларга пайдаланабыз да. Ошондой эле мезгилде бизде чөп өзөт токтолду. Аны бардыңар билесиңер. Ошо чөптү колдонсок, любой жанагы зыянкечтен алсак болот. Биз могу Ичке Сай Токтогул районунун Ичке Сай айыл өкмөтүнө 12 гектарга черешне тигип атабыз да, могу проекттин негизинде өткөн долбоор боюнча. Анан кийин бирок бунун черешнени алганда биз тендерге аралаша албайт экенбиз. Анан кийин сиз айтып аткан могу черешненин сортун, например, эң жакшы сортун кантип биз өзүбүзгө алдырсак, тендерге биз аралаша албайт экенбиз действительно. Бизге может быть начарыраак сорту келип калышы мүмкүн. Неге дегенде бу проектке канча акча, например, $180,000 менен ар бир айыл өкмөткө $180,000 менен өтпөдү. Эми мунун, например, биз качественный келбей калышы мүмкүн дегенге биз суроо жаратканын себеби. Неге дегенде могу сетка келип атат. Сетка деген жана огражденияга кеметилген. Бул тендердин негизинде 900 же 800 сомдон келип атат. Самым деле 400 сомдук эле сетка келди да бизгечи. Ошондой нерсе черешнеде да болуп калышы мүмкүн да. Неге дегенде тиги жака барып туруп коррупция болуп калып атпайбы, тиги жака. Биз деген бул жакта дыйканбыз. Биз алып келген нерсесин тозобуз, сетканы берсе тозобуз, көчөттү берсе тигебиз, сугарабыз, өстүрөбүз. Бирок тиги аркы жактагы тендерге, например, 1-2 эме питомник менен келишим түзүп, жана сиз айткан 106-чы прибой дейсизби, канчанчы дейсиз? Ошол черешне бизге келе турган болсо, например, элге керектүү, биз экспортко кете турган, например, ошондой келечеги бар черешне бизге келиши мүмкүн болбой калышы, ушундай болуп калышы мүмкүн болуп атат да. Сбыт боюнча дем бизде азыраак болуп атат да, бул жакта айтып кетти, жерлер азыраак болуп атат. Ар кимде азыраак. Ал келип туруп бардыгы келип сбытка токтолуп атат да. Баягы орустар айтканда дары сайга одна лечим, другого калечим дегенде Өзбекстан граница, мен өзүм банк тармагында иштейм. 3-4 жыл мурун теплицага кредит бердик, арзандатылган кредит боюнча. Теплицага бердик, арзан боюнча эл кайрылды. 2 теплица ачылды Токтогулда. Ошол учурда эле жогорку кеңештен закон кабыл алынды, Өзбекстандан граница ачылсын деп. Өзбекстандан граница ачылганда автоматически биздин теплицалар банкрот болду. Азыр кайра Өзбекстан границасын жапсак, эртеси мал чарбачылыкта чыгара албай калат. Мал арзан болуп калат. Ошол жагы болуп калат да, ошол жагында бир карап, кандай вопрос болсо ошол жагы. Проект кылганда, проектти азыр барып туруп кайрадан неме карап коюңуз. Ошол жерде силер указывать эткиле сортун именно Кордия же Лапенс же эме Сивхар. Ушул жакшы сортторду жазып койгула. Алар Кыргызстанда жок. Алар айласы жок. Анан кийин эгерде силерге нерден алабыз десе, хорошо, сертификатын предоставлять эткиле, вне зоны о вирусной безопасности деген сертификаты менен болуш керек. Мен азыр сунуштап аткан жерлерде экөөнүндө тең бар да ушул сертификат. Бул деген бир независимый организация берет буну. Муну мындай биздикинде сертификат эмес, бул киргизский же өзбекский сертификат эмес. Буну деген өздөрү келип, өздөрү текшерип, өздөрү келип, өздөрү текшере берет. Дагы анан кийин ошонун эч кандай зыянкес чыкпагандан кийин анан кийин карматат колуна бул сертификатты. Бунун аты вне зоны о вирусной безопасности дейт. Бул деген Польшанын Сулик деген питомнигинде и Турциянын Алматерим деген питомнигинде гана бар. Эгерде силер ушул сертификат менен гана алабыз десеңиздер, айласы жок, булар эмне ошол кишилер менен мамиле кылып анан силерге алып келип берет. Силер ошону катуу кармаңыздар. Антып турган болсоңуздар, точно сиз айткандай бараттагы кадам жайдан барып туруп, арзан көчөттү алып келип силердин колуңуздарга карматып коет. Сиз ал көчөттү проектиңиз, мисалы үчүн силер рассчитанный канча жылга болсо, ол узарып кетет. 14 жыл күтөсүздөр. Там түшүмүн алгыча. Убакыттар өтүп кетет да. Ошол. Сиздин немеңиз боюнча сиз өтө жакшы баамдапсыз. Биздин теплицалардын
мына граница ачылып кеткенден кийин биздин теплицалар иштей албай калды. Себеби дегенде биз алар менен мен жана айтып кеткендей минералдык, баягы химиялык, минералдык жер семирткичтер менен алар менен жарыша албайбыз. Туура. Азыр эми малды эмени бардык таможнянын өзүнүн позициялары бар да. Чындыгында келгенде малды тосуп коюп бекер кылды. Себеби дегенде ошол кредит алып мал баккандар көп эле. Ошолор баягы кымбат сатып, кредиттерин жаап, анан кийин малын сортировка кылып алыш керек эле да. Ошону бекер жапты. Деги эле бизде мисалы үчүн малды өзү тазалай турган мезгилге элестетсеңер 12 миллион, 14 миллион кой болуп кетти. Союз мезгилде да көп. 1,5 миллион уй бар экен. Адан деле көп. 500 миң жылкы бар экен. 500 миң. А союз мезгилде 9 миң эле жылкы болгон экен. 9 эле миң. 500 миң жылкы. Саясатта айыл чарба жерин өздөштүрүп, кайрак жерди өздөштүрүп, айыл чарба жерин айлантсаң, мамлекет колдош эле. Азыр жайыт комитети наоборот кылат экен. Өздөштүргөнгө болбойт, тосконго болбойт. Бак кылган киши сөзсүз тосуш керек. А жайыт комитети тосконго уруксат бербейт. Бу жерде саясат мындай болуп атат да, бир ошону сиздерге деле сунуш катары канча жерди кыдырдыңыз. Ушулардан элден кол койдуруп дегендей. Айыл чарба департаментине деле биз бак кылабыз деп атабыз. Бирок бак сөзсүз тозулуш керек. А тосконго жайыт комитети айыл чарба министрлиги уруксат бербейт. Бу жерде туура эмес саясат кетип атат да. Анан жерди өздөштүрүп айыл чарбасын көбөйтүш үчүн бул мамлекет колдош керек болчу. Ал жерден түшүм алыш керек. Анан бул жерде карама каршы биздин жер мыйзамына каршы эмелер болот да. Ушуга сизден сунуш катары эле. Ушу элдин атынан ушундай жогорку кеңешке же каяка. Анан биз 2009-жылга чейинки жайыттын картасында турган өздөштүрүлгөн жерлерге азыр биз эч кандай тосконго дагы өздөштүргөнгө дагы мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат. Азыркы бүгүнкү күнү эч кандай бир бутту байлоо болуп атат да. Кара Кулжа районунда Алимбек деген бир жигит 4 гектарга бак кылган экен. 2 жылдык көчөттөрүн тосуп, неме алган экен, ошону жайыт комитети сотко берип, баягы тосмосун аштырып, неменин бактардын бардыгын жеп кетtirdi, иштебей калбады дейт. Ошо 2 жыл дейт ушул жерде тынбай менет кылдым эле дейт. Аштырды дейт. Аштырып ошондой кылып салыптыр да. Эми Кудай кааласа жана айтып кеттик го. Болот иншалла. Аз калды. Бул мамлекет жетекчилиги деле түшүнгүдөй болду уже. Аны кармап тура бергенде эмне жөн чаңгы эле жер жата берсе биз мына бардык республиканын бардык райондоруна барып келдик да. Мына особенно эң көп жер мына ушул түштүктө, мына Баткен тарапта экен. Көзүм талыйт. Мына Ак Суу районунда. Алабукада толтура экен да. Теп-тегиз жер. Ичтерде мына көпүрөдөн өткөндөн кийинки 2 бет жериңер бар го. Укмуш жер жатат да. Мына Кудай кааласа булардын дагы эми жүрөгүнө, дилине Алла Таала салып, иншалла бардыгыбыз биргеликте айтабыз. Силер дагы туугандарым, мына Facebook'ка киресиздер да көп. Киресиздер жөнүнө окуп калбастан, ошол жерде мындай пост жазып, бергиле жерди, бак кылалы деп ушуну айтып турсаңыздар. Органикалык жер семирткичтерге жана эле айтып кеттим, 2 сөл жанды багабыз. Ал сөл жандар бизден калган малдан, биздин малдан калган бардык органикалык калдыктарды өздөрү жеп, анан ошодон өздөрү дагы кык чыгарат. Ошол кыктын аты биогумус. Ошо жизнедеятельности навозного червя, ошол биогумус деп аталат да. Биогумустун составында в чистом виде азот, фтор, кальций, магний, темир, жез, анан гуминовый кислота бар. Бардык элементтер бар. Анан бунун 1 килограмм сөлжан bir күндө 1 килограмм кыкты жеп 600 грамм биогумус чыгарып берет. Эгерде силер бир эле коробка алып туруп, ошону 2 тонна, 3 тонна же 1 тонна кыкка салып кое турган болсоңуздар, күзгө мал силердин сөлжаныңар уже 150 килограмм, 200 килограмм болуп көбөйөт. Анан ошол эле кезде эң эле аз бергенде бир
жарым тонна же 1 тонна уже биогумус чыгарып бересиздер. 1 тонна биогумус менен 10 сотик жерде кеңири иштетсеңиздер болот. Помидор кыласыздарбы, болгарский, бадыраңбы, бардыгына жетишет. Дарактарыңарга да жетишет. Өзүңөрдүн чакан огородуңарды органика кылып иштетсеңиздер болот. Сөлжандын эң жакшы жери бул сөлжан өзү кичинекей болот экен дагы, андан кийин бул мындай тихий жаныбар экен да. Вообще укпайсың дагы, көрбөйсүң дагы, болду. Кырк менен суу болсо болду иштей берет. Бул өзүнүн денеси менен гана дем алат. Ошол влага болуп туруш керек экен да, суу болуп турса эле бул дем алып жашай берет экен. Анан кийин биздин мына Токтогулдун чөлкөмүндө ширинасы 4 метр, узунасын 10 метр кылып эле казып эле 50 сантиметр терең кылып. Анан ошол жерге өз малдардан калган чөптөрдү толтуруп саласыңар да, анан ошонун үстүнө анан кыг үйөсүңөр. Кыкты бийик кылып туруп 1 метр кылып туруп үйүп туруп, мына жазгысын. Азыркы жазга, жайындасы болсо 50 сантиметрлер болсун. Кышындасы болсо ошол жерге 2 метр кылып үйөсүңөр. Анан сөлжанды салганда моягынан эле салып коесуң, бир жагынан. Бул жака жеп келе берет. Сөлжанды багышы өтө жеңил, суу эле болсо болду. Үйгө баягы эң оор иши буну бурут даярдоо. Баягы жашай турган жерин эле даярдаш силерге бир күндүк эме кетет да, убактыңар кетет. А калган малда ал өзү жеп бул жака кете берет. 3 айда, мисалы үчүн 1 метр жылган болсо, 3 айда уже анын биогумусун алып туруп, кичинекей элек менен элеп алып туруп эле, багында ириктери калса кайрадан буртка таштап туруп, бул жагын уже огородко иштете берсеңиздер боло берет. Анан немени текшергенде биогумусту кармап туруп, жыттап көрсөңүздөр, жөн эле баягындай кандай десем, жамгырдан кийинки баягы азот жыттанат го, ошондой жыттанып калат да, таптаза болот. Анан сөлжанды туугандар жайылткыла, көбөйткүлө, бириңерге бергиле. Эгерде сөлжан керек болсо, мага айтсаңыздар, мен же Бишкектен же оштон 2 точкадан любой жерден салдырып берем. Трассадан чыгып күтүп аласыздар. 500 сомдон. Оригинал 6 эле жыл болду келгенине. Баягы канча килограмм салыш керек? 1 тоннага 10 килограмм. Нормасы өзү. А так 3 тоннага 2 тоннага деле 10 кило салып койсоң. Асты казылбаса, мисалы үчүн меники асты казылган эмес, жөнүндө үйүлүп турат. Мен буртовой системаны выбирать эткенмин. Анан уже будан киреше көргөнүңөрдөн кийин уже астын стяжкалап, үстүн навес деп коесуңар. Сонун. 1 тоннага канча килограмм? 10 килограмм. Кыскасы бизде айыбыбыз бар, 1 ящиктин 500 сом аласың. 1 ящик. Анан арткы бизге эмен электрондук почта менен айылып көтөрүп жөнөтөбүз. Чекесине артын күйін қошып, ошолдон 500 сомға қой берсеңиз, жанагы жеп бүтет. Кайфорнский деп айтып атат. Мына ошондой туугандар. Жакшы жаңылыктарды айтып атат. Эми биз ушул мүмкүнчүлүктү улап кетишибиз керек да. Кайдыгер болбойлу. Биз өзүбүз кыргыздар, өзүбүз билебиз, азыр угуп отуруп эчкече унутабыз да. Ушундай мүмкүнчүлүк мына кыргыз эли кантип эмне өндүрүп акчага айлана турган товар өндүрө турган багытты айтып атышат. Муну Абдулла Ташиевичке ыраазычылык билдиришибиз керек. Биз заводубуз болбосо, башка бир техника нерселерди өндүрө турган мүмкүнчүлүгүбүз болбосо, малыбызды деле багып атабыз, кыйратып сата албай атабыз. Но моногу жерде мына азыр мүмкүн болушунча биз эмеден да флешкага алып калабыз го, Кудай кааласа. Өзүчө да талкуулуу улантып, мындан кийин дагы акимдерди деле, мамлекеттик кызматкерлерди деле бала ыйламаган эмчек жок дейт. Биз ошого кичине, туугандар, минтели антелди идеяларыбызды айтсак, жакшы багыттарыбызды уккандарыбызды айтып турсак, алар деле айланып мамлекеттен айлык алып аткандан кийин алар деле аткарат. Эми чогуу көтөргөн жүк жеңил болот дейт. Биз бала ыйламаган эмчек кайда? Биз эми жер бербейт деп отуруп берсек, мисалы үчүн бир жигит айтып атат, жер бербейт. Жайыт жерди аласыңар. Жайытканы мен пайдаланам деп туруп эле арызыңарды жаздырып алсам бербеш акысы жок. Өзүбүздүн кыргыздын жеринде, Кыргызстанда жашап атып эмне биз кайдыгер болушубуз керек. Ошон үчүн ала албайсың жайыт. 5 жыл аласыз. Аласыз, спорбой аласыз. Жайыт менчикке жок тууган. Менчик эмес, бул жерде мындай. Бул жерде мындай. Менчикке албай эле кой, сен 5 жыл аренда калып багыңды тик дашы укулдуруп атпа, узартып койушту. 3 жылдан кийин түстүрүп койдум эле. Сени сегиз сом акча кетип атат 1 гектаргачы. Жок, ал жерде келишимде көрсөтүлмөт. Ал ызы чуу, бек ызы чуу көп. Ызы чуу көп, бектечи. Андан көрө закон чыкса мына ала берди, ошону иштей бер. Мындай. 10 000 доллар киргиз, 20 000 доллар киргиз андачы. Акча кире берет андачы. Мен оюн айтып кетейин. Биз ушундай маселелерди
мыйзам чегинде чечиш үчүн мисалы үчүн мына бүгүн азыр монда жолугушуу болду да. Биз ушундай жолугушууларда билдирип кошумча мына аграрий департаментинин директору отурат. Мына ушулардын жыйынтыгын, айтылган пикирлердин этегинде корутундулап туруп керек болсо каттарды жөнөтөлү. Бала ыйламанчылык кайда? Мисалы үчүн жогорку эмеде укук полномочиялуу адамдар отурбайбы? Депутаттар отурат, өкмөттүн адамдары отурат. Катты жөнөтүш керек. Мындайда туугандарын баягы бир мына мактап кое турган бир эме Аксай районунда Жаныш Курбанов деген аке бар. Ошол Жаныш аке. Ошол өзүнүн ичи кандай немеси жок, полномочиясы жок. Жөн эле баягындай садовник консультант болуп туруп, ошол Руардын жетекчиси менен экөө тил табышып алып туруп, Руардын жетекчиси чогуу курулуштарды неме кылат, уюштурат. Анан сизге окшош да, Жаныш аке. Бактын бардыгын билет да. Анан ошол ар бир айда эме семинар өткөрүп атат. Өзү эле, экөө эле биригип алып эле анан Жаныш аке айтат да, мен дейт, Россиядан балдарым акча салат дейт. Россияда иштейт балдарым дейт. Мен дейт эми дейт пенсионермин дейт, мен элге пайдам тийсин. Мен ушу билгениммен жайылтып кетейин деп ар бирөөдө Кич Акчолдо, мисалы үчүн Кара Жыгачта, Кара Сууда, Сары Челекте баардыгы 10 саз келген Аламукандан дагы бир 3-4 айылда алып алыптыр да. Сиз аке, сиз үчөөңөр бир машинеге отуруп алып, ушундай бир график түзүп алып туруп, биз мына немеден берип турабыз, мына группадан. Ошол ишти колго албайсыздарбы? Кадимкидей эле ошол биз айткан бактабатты силер ошол Жаныш акеге окшоп жайылта бересиңер да. Кандай дейсиздер? Ошого бир неме. Мына чогулуштарды Руардын жетекчиси тез эле чогулуш өткөзүп атат го. Ошол кезде эле силерди чакырып койсо, барып туруп үйрөтүп берип турасыздар да. Көп немени өзүңөрдө баягындай билимиңерди элге жайылтып берип турсаңыздар деген бир сунушум бар эле. Абдулла, ушул кыргыз элин жакырчылыктан чыгарабыз деп, бактабат деп баштаган ишиңер Алла Таалам ийгилигин берсин. Алла Таалам ооматын берсин. Алла Таалам ушу силерге өмүр берсин, кыргыз үчүн күйгөн. Анан не тилесиңер, тилеңерди Кудай Таалам берсин. Элибизге тынччылык, аманчылык болсун. Ушул силер баштаган иш ийгилигин берип, şu кыргыз эли şu бактарактуу болсун. Амин, Аллаху акбар.